Блогер Джейк Пол жана UFC президенти Дана Уайттын конфликти тууралуу бүгүнкү видеодо кабарлар айтылат. Жана Майкл Чендлер акыркы жеңилүүсүнөн соң өздүк баракчасына сөзүн калтырды. Андан сырткары Конор Макгрегор Чендлер тууралуу маалыматты алдыңкы мүнөттөрдө угасыңар. Силер видеого класс басып каналга катталгыла достор. Акыркы күндөрү эмнегедир хайп деген нерсеге катуу үйлешип келип жаткан жаңжалга жакыныраак. Джейк Пол бокска катуу кызыгып кетти. Ал UFC президент Дана Уайт менен көптөн бери мамилеси жакшы эместигин жашырбай айтып келет. Буга чейин Джейк Пол Дана Уайтка жаман пикирин билдирип келген болчу. Эгерде Дананы көрсөм бир колун кысып койгонго жарайын дечи блогер буга чейин UFC'нин 2 жолу мушкерин бокс боюнча уруп койгондон соң Дана Уайт блогерге сага профессионалдуу мушкер керек деген эле. Бул сөздөрдөн кийин Джейк Пол Дана Уайтка урмат сый ашышын айтат. Дана, рахмат сага дагы бир жолу. Менин карьера салгылашууларымды алдыга тартканың үчүн. Сен бардык беттешүүнү мыкты даярдайсың жана атаңдаштарыма мыкты тренерди табасың. Сенин мага болгон сын пикириң мени популярдуулукка алып келет, деп айтып өттү америкалык блогер Джейк Пол. Чендлер 268 турнирден кийин Instagram баракчасына бул видеону жайгаштырып, жазууну калтырды. Акыркысында белгилүү чечимдерди кабыл алдык. Биз абдан кубанычта. Жана сүрөттө турган бет кап маскам эң сонун лагерде болдум, баарына рахмат деген ойлорун тамаша иретинде калтырды. Акыркы беттешүүдөн соң Конор Чендлерге куттуктоосунда жазганын айтып өткөнүнө толуктап кетейин. Мен азыр кандайдыр бир тепкичте турам. Өткөн түнү жакшы күрөш болду, Майкл, куттуктайм деп өттүк Конор. Жана азыркы маалыматтарга таянсак, Майкл Чендлер жана Конор Макгрегор экөөсү беттеш өткөрүүсү тууралуу сет тармактарда келишип алышты деген кабар тарады. Конор Макгрегор Чендлердин вызовун кабыл алды. Ага Чендлер ыраазычылык билдирип өткөн эле. Менин оюмча Чендлер очеретте калуусу да мүмкүн. Конор мындай карап көрсөм, Тони Фергюсонго да Нейт Диазга ким жакшы келип жатса, ар бирине вызов айдап, ар биринин вызовун кабыл алып келе берет. Бул нерсени адат кылып алган. Достор, видеого класс басып каналга катталыңыз. Кийинки жаңы UFC жаңылыктарга чейин аман болуңуздар.